Ушундай жашоо шартым ушундай. Үйдө эле кала берет эке. Сыртынан куттап кетип калам. Биз Казакстанда жүргөнбүз. Кулчулукта жүргөн күнүбүз да болгон. Анан мен 3-класска чейин эле окугам, анан окуй албай калгам. Аябай ачка калган күндөрүм көп болгон күйөөм менен жашаган убактачы. Мамлекет жактан анан Садыр Жапаров помощь таркатып атат деген жактан мага эч кандай жардам келбеди, ушул убакка чейин келбеди. Өткөн карантинде ошто болдум, мени көп чыгып койду квартирада. Турмушка чыгайын деген ойлор болуп атабы? Жок, азыр турмушка чыгайын деген ой жок. Себеби балдарым кичинекей, анан мындай туруктуу жашаган жерим жок болсо, мага ким чыгат? Мага эч ким деле чыкпаса керек. Жок, сиз турмушка чыгасыз. Ассаламу алейкум, азиз досмон, YouTube каналын көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз кайрадан Ош жергесиндебиз. Тактап айтканда Юго-Восток деген райондо ушундай өзгөчө жерге келдик. Азыр интернетте акыркы учурларда хайп болуп, таанымал болуп аткан Гүлбирак деген эжекебиз тууралуу сиздерге көрсөтүп беребиз. Негативтер, Садыр Нуркожоевичтин бир тал чачынан бир эле тал чачы түшө турган болсочу, баарыңарчы кырылып өлүп кетесиңер. Кутуңар өлөсүңер чекеден. Садыр Нуркожоевич үчүн жанын бере турган адам толтура. Мына келип менин жаным алгыла. Садыр үчүн жаным алгыла. Садырды тынч коем, сенин жаның алам десеңер, алгылачы менин жаным. Силер жаман тойгоздуңар, негативтер. Анын жашоо турмушу тууралуу, анын өзү тууралуу кененирээк айтып беребиз. Андыктан жүрүңүздөр, азыр биз менен чогуу Гүлбирак эжекенин үйүнө саякат кылабыз. Мына ушундай жерде Гүлбирак эжеке өзүнүн 2 баласы менен квартирада турат экен. Азыр үйүнө киребиз. Үйдө жакта экен, 2-этажда. Достор, азыр биз Гүлбирак эженин үйүнө кирдик. Азыр свет жок экен да, свет өчүп калыптыр. Анан улаш керек деди, тамашага чыгып, үстүгө чыгып, ошо азыр бир аздан кийин уланат свет. Бул жакта Гүлбирак эженин 2 баласы, бир уул, бир кызы бар экен. Атың ким сен? Билал. Билал. Сен атыңчы? Сумая. Сумая, Сен канчадасың? 7 жаш. 7 жаштасың, сенчи? 5. Бул 5те. Гүлбирак эже кандайсыз? Жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кош келипсиңер. Кош көрдүк. Сизди алыстан Бишкектен издеп келдик атайы. Жакшы. Келетте аябай күттүм эле силерди, айрыкча сизди аябай катуу күткөм. Ушундай жашоо шартым ушундай. Бул жакта сиз квартирада турбайбы? Бул жака канча төлөйсүз ушул жака? 2,5 миң берем. Коммуналный услугасы сыртында отдельный болот, онусу 1000 сом болот, ошентип 3,5 миңге туш келет. Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Өзүм магазинде эле иштейм, жанагындай эле. Толжуп эле иштеймин. Анан ишке кеткенде 2 баламы култап эле кетем, бирок карай турган адам жок. Анан балам 1-класста окуйт, кызым 5 жашар. Садикке бере албадым, себеби шапкасы кымбат түшкөнүнөн үйдө эле кала берет эке. Сыртынан куттап кетип калам. Бүгүн жумуш бар беле? Бүгүн жумуш бар эле, жаңы эле келгем. Сиздердин алдыңыздар да келдим эле. Гүлбирак эже ушул 2 бөлмөлүү деп койсок болот, кичинекей квартирада 2 баласы менен турат экен. Азыр светим өчүп калды дегендиктен биз сыртка чыгып интервью алганга туура келди. Гүлбирак эже, сизди мен TikToктон көрүп калдым. TikToктон, Instagramдан, анан Facebooktан көрүп калдым. Негизи качантан бери сиз TikTokко киресиз? TikTokко киргениме 1 жыл болду, анан Instagramга киргениме көп жыл эле болду. Анан TikToкту ушу саясат тууралуу ошондой мааниде ачканмын. Что саясатка кичинекей мен кызыгат экенмин да. Анан ушундай кандайдыр бир чындык орнотулса, бизге окшогондой жакырчылыкта жашаган жалгыз бой энелер каралса деген мындай максат оюм бар да. Ошол үчүн ошол максатта көбүрөөк тартамын. Анан жаман деле оюм жок, анан бизге окшогондор каралса дейм да. Сиз ушинтип популярный болуп кетем деп ойлодуңуз беле ошол учурда? Ойлогон эмесмин. Популярный болом деп ойлогон эмесмин, бирок менин сөзүм көп коомго жетсе экен дейт элем. Мен ойлогондой эле болуп атат, көп коомго жетип. Сиз өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи, каяктан болосуз? Кененирээк да. Мен Каракулжа Кеңеш айылынан боломун. Атам 2-классымда өтүп кеткен, апам бар. Ого чейин биз Казакстанда жүргөнбүз. Кулчулукта жүргөн күнүбүз да болгон. Анан мен
3 класска чейин эле окугам, анан окуй албай калгам. 3-класстан кийинби? Янкага кетип калгам, атам өтүп кеткенден анан ошолдон бери эле мындай чындыкты издейм да. Жок, мага ошон чакырчылыктагылар кыйналбаса экен дейм. Казакстанга эмне болуп бардыңыз эле? Казакстанга тамекиге кеткенбиз. Анан атам ашказандан рак болуп келе берген. Анан биз калып кеткенбиз. Анан атамды жөнөтүш үчүн карыздары бар эле, ошону төлөйбүз деп Казакстанда кулчулукта да жүргөн күнүбүз болгон. Анан атам өлүп жылдыгына жакын анан келгенбиз. Достор, эгерде сиздин үй алгыңыз келип, бирок мүмкүнчүлүгүңүз болбой жатса, анда Келечек Турак Жай кооперативине келиңиздер. Бул компаниянын ачылганына 1 жылдан ашуун убакыт болсо дагы, бүгүн 100-чү кардарына үйдүн ачкычын тапшырып жатат. Азыр сизде суроо пайда болду. Кантип үй алса болот, саламатсызбы? 2.800.000 сомго чейин даяр үй тандайсыз дагы компанияга келесиз. Жалпы сумманын 25%-ын төлөп, калган сумманы 10 жылга чейин пайызсыз узартып төлөөгө мүмкүнчүлүк аласыз. Толук маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыздар. Сиз качан турмушка чыктыңыз? Мен 2013 турмушка чыкканмын. Нокат районго турмуш ортогум ошо болбой калды. Азмаз ошо жаман адамга турмушка чыгып алыпмын. Анан таштап кеткен. 5 жыл болду. Алимент төлөйт. 5 жылдан бери, 5 жыл мурун бергем. Сотторго барар, путум деле тешилип өттү, анан барып окуйт. 5 жылдан бери алимент төлөйт. 2 бала өзүмдө, өзүмдүн карамагымда. Өзүңүз карайсыз, э? Өзүм карайм. Күйөөңүз менен акыркы учурда качан байланыштыңыз? Бул жакта эле азыр? Ошо Бишкекте эле жүрөт деп уккам, байланыш жок, балдардын ден соолугун деле сурабайт. Алимент деле жок. Анан күйөөм түрмөгө туруп чыккан көп жолдору. Ошон үчүн мындай мыйзамды тогутпойт да, мындай мыйзамга баш ийбейт, балдарга деле каралашпайт, ден соолугун сурабайт. Ушундай болуп кеткен. Канча бир туугансыз өзүңүз? Өзүм 6 бир тууганмын. 5 кыз, 1 уул. 5 кыз, 1 уул, э? Сиз Садыр Жапаровдун колдоочуларынын бирисиз да? Башынан ошо колдоп, аны жактап дегендейчи. Анан азыр кандай ойлор болуп атат сизде? Дагы деле ошондой ойдосузбу? Садыр Жапаровду дагы деле колдойм. Просто кичине свет кымбаттатат дегенге аябай кичине ыйладым. Свет бизге окшогондорго кымбаттаса өтө оор келип калат го, светти туура эмес кылтат окшойт деп оюм башка жакка кетти. Кайсы учурдан баштап колдоп калдыңыз Жапаровду? Садыр Жапаровду түрмөгө алып кирип кетип, жанагы балдары өзү токмок жегенден кийин аябай катуу колдогонмун. Анда агент бар эле, ушундай группалар ошодо аябай катуу колдоп, ошодон бери колдоп келемин. Өтө айкөл, өтө боорукер адам болгон үчүн кийин президент болуп калса, ушу бизге окшогондорго күйүп, бизге окшогондорго мындай слоя кылып берет экен, мындай үй жактан же мындай ипотека жактан жардам болобу экен деген ошондой ойдо колдоп келатам. Анан ушул сиз негизи мындай TikTok'ту жүргүзгөндө же болбосо ушул Facebook'та мындай агрессивдүү сүйлөп, катуу айтып, катуу сүйлөйсүз да. Ошондой жиниңиз келеби же бул сиздин образыңызбы? Мен ошол видео алганда эле жанагы мурунку күндөрүмө, жанагы башыман эмне күндөрдү өткөргөнүмө эстеп кетемин дагы. Жанагы бийликке деген наразычылыгым үчүн мындай катуу немеме мындай сындайт экенмин. Жанагы кыйналганда же башыман мурунку күндөрүмө эстеп кетип эле катуу жанагындай сындап сүйлөп чыгат экенмин. Ойлонуп, ошол жагым бар, катуу сүйлөйм. Негизи кандай адамсыз мо? Жашоодо сиз мындай ыйлак адамсызбы, назик адамсызбы же кандай? Жашоодо ыйлак адаммын, мындай. Болор болбоско ыйлап алам. Анан өтө көңүлчөк, бирөөнүн көңүлүн кыйын караймын. Ортуп аламбы деп. Анан ол адам мындай кечиргичеңдин аркасынан кечирим сурап барамын. Мындай кек сактабайм, кекчил эмесмин, сүйлөп жүрө берем. Менин көңүлүм орткан адамдар көп болду. Сен квартирада жашайсың, сен балаңа тарбия бер.
деп аябай сындаган адамдар көп болду, бирок ошого карабай эле эртеси күнү салам берип жүрө берем. Анан квартирадан кууп чыккан күндөрү дагы болгон, андай күндөрдү да башыман көп өткөргөм. Бош убактыңызда эмне кыласыз? Мындай эмнеге кызыгасыз? Эмнени кыялданасыз негизи? Мен кичинекейимде сот болгум келет деп кыялданчумун. Азыр андай кыялданбайм. Азыр ушу балдарым курсагы тойса, квартплатым убагында берсем, свет убагында төлөсөм, анан кандайдыр да бир халтурник иштер болуп калса, ошого барам деген кыялдарым бар. Балдарымы жакшы кийинсем, эл көзүнө мындай неме кылдырбасам деген ой максаттарым бар. Жумушуңуз буга чейин эмне жумуштарды кылдыңыз? Көп жумуштарды кылдым. Посуда да жууп жүрдүм, пол жууп жүрдүм, аябай көп. Анан көбүнчө төшөк кабыйм. Үйгө заказ алып алып, жанагындай сеп төшөктөрдү кабыйм. Ошондойлор мен дагы иштеп жүрдүм. Жайында дайыма эле төшөк заказ алып, төшөк кабыйм. Анан халтурник иштер чыгат, көбүнчө жанагындай үй жыйнамайлар чыгат, үй уборка же кафе уборка ошондойлорго көп кетип калам. Сынган учуруңуз болду беле? Жашоодо сынган учурум көп болгон. Мен аябай көп адамдын тарбиясын алганмын да. Аркыл адам тарбиясын алгам. Мени нянка кылып апарып алып, мени сындырган күндөрү, мени урган күндөрү дагы болгон. Апама жетпей ыйлаган күндөрүм дагы болгон. Бир туугандарыма жетпей кирин жуудуруп, ич кийимдерин жуудурган күндөрү дагы болгон. Мен аябай көп сынгам ошондо. Ушуна апама жетиш зар эле, анда метрика мени алып кетет эле. Сен кете албайсың, сен жашың өтүп кеткен, сени алып кете албайт. Метрика эми сага паспорт жасаш керек деп мага жаман күндөрдү дагы көрсөткөн. Күйөөлөрү дагы мындай тийишкенге мындай аракет кылган. Күйөөлөрүчү ондо мен жаш элем. 13-14 жаштагы кыз элем да. Ошондой учурлары көп болгон. Анан мен бүт эле ата энелерге кайрылат элем. Ачка калган убакта дагы эч бир балабызды нянкага жөнөтпөшүбүз керек экен. Балдарыбыздын болгон жашоого деген үмүтүн өчүрүп коет экенбиз да. Мен жашоодо ушундай нерсем өстү да. Ошондой нерседен корком. Күйөөлөрү баары тийишкенге аракет кылат экен. Мен башыман ошол нерсе өткөн. Аял болуп туруп, мени баласын караткан апарып туруп, тийишем деп аракет кылган күндөрү дагы болгон. Апама ыйлабай, апама жетпей ыйлаган күндөрүм болгон. 13 жадардан өзүмдүн боюму таштайм деген күндөрүм болгон. Жашоодо мен көп сынгамын. Нянкачылыкта жүрүпчү. Ошон үчүн ошол нерсеми коомчулукка айтам да, ушундай болойлук, чындык менен болойлук, Кыргызстаныбыз өнүксө, өссө, ушундай жакырчылыктагылар азаябы деген максат ойдо сүйлөп чыгам. Менин башка эч кандай максатым жок. Казакстанга кеттиңиз. Ал жакта кулчулукта дегенде кандай болуп калды ошондо? Эми казактардан атам рак болуп катты ооруп, чоң суммада акчаны алып, биз атам Кыргызстанга жөнөткөнбүз. Казактардан карыз болуп калганбыз. Ошол бизди залогко алып калган да, биздичи. Ошол акчаны төгүп бүтмөй сайын Казакстанда жүргөнбүз. Канча жыл жүрдүңүз ал жакта? Казакстанда бир 3-4 жыл жүрүп, анан атам өлгөндөн келип, 3-классымын, анан апам мени нянкага берип таштаган. Кайсы жака? Нянкага эми мен жылдан жылга көп жерге бардым. Казакстанга, Чимкентке, Карагандыга, Москвага, көп жерлерге нянкага бардым. Бишкекке, анан акыркы жолу 19 жашымда, 17 жашымда бирөөнү карадым. Оштон бир 90-жылкы бир инвалид баланы карагам, 1 жыл. Ошодон кийин анан ушу күйөөмө турмушка чыккам. Күйөөңүз менен эмне болуп тааныштыңыз эле? Күйөөм менен ошол агент аркылуу таанышып калгам. Анан ол малда ошо түрмөдөн чыккан мал экен эле, аны билбей чыккам. Эмнеден улам ажырашып кеттиңиздер? Биздин ажырашуубуз, мен күйөөм көп жанагындай карта ойнойт эле. Түнү келбей койгон күндөр көп болот эле, жанагындай чорный балдар менен жүрүп кеткен, көбүнчө карта ойноп, нард ойноп, ушинтип эле үйгө эч кандай каражат алып келбейт эле. Могу жерде соседтерим да билет, квартплатты төлөбөй койгон күндөрү көп болгон. Аябай ачка калган күндөрүм көп болгон күйөөм менен жашаган убактачы. Ошол тууралуу биз ажырашканбыз. Сен үйгө акча алып келбейт экенсиң, сен болгону карта ойнойт экенсиң, нард ойнойт экенсиң, сен келечегиң жок экен деп ошодон ажырашканбыз. Сиз өзүңүз негизи канчанчы жылкысыз? Өзүм 91-жылкымын. 91-жылкысыз.
Кеңеш айылында төрөлгөнсүз, э? Кеңеш айылында. Айыл өкмөтүндө, э? Кандай пландарыңыз бар эми алдыда? Саясатка аттанайын деп атасызбы? Эми саясатка аттана турган деле оюм жок. Пландарым кызымды садикке берсем, бир жакшыраак жерде жашап, мындай ушу бийликтегилер иштеп, бизге окшогондорду караса, бизге окшогон жакырчылыктагылар мындай чек алып алса деген максаттарым бар. Садыр Жапаровду колдогонуңуз үчүн Садыр Жапаровдун адамдары сизге байланышка чыгып, же болбосо ушундай жардам болбодубу? Садыр Жапаровдун ондой эмелер болбоду, жардамдар, бирок бир-эки мындай тааныштарыман болду. Ошол менин 2 балама соопчулукка дегендерден болду жардам. Продукт аңа ол жак бул жаңга деп салган күндөр болду. Анан кийин ошол мамлекет жактан, анан Садыр Жапаров помощь таркатып атат деген жактан мага эч кандай жардам келбеди, ушуга чейин келбеди. Жанагы эми сиздин видеолоруңуздун астына ар кандай комментарийлер жазылат да. Кантип чыдайсыз ошонун бардыгына? Андайларга көп көңүл бурбаймын. Көңүл буруп, ыйлап жүргөн да күнүм болду. Ыйлап, анан башым өзү көп ооруйт, башым ооруп жатып калган күндөрүм көп болду. Акыры көңүл бурбай койдум. Ондойлор көп экен. Кээ бир адамдар башынан ушундай кыйынчылык жашоону өткөрмөй сайын ол адам түшүнбөйт экен да. Ошол үчүн ошондой нерсеге көңүл бурбай турган болдум. Кеп отургусум. Эмне талантыңыз бар сиздин? Мен талантым ырдайсызбы? Ырдабайм, бирок мындай жакшы сүйлөй алсам. Сүйлөйм. Мен билбейм да, эми 3 классымдан мектепке барбасам көп деле таланттарым жок, бирок мындай саясатка катуу кызыгамын. Мындай көп сындаймын, иштебейт, азыр көп иштебейт. Азыркы саясатка көз карашыңыз кандай? Азыр кандай болуп атат эми? Азыр эми Садыр Нуркожоевичту жакшы ой максатта шайладык. Онун иштерин жакшы деп эле баалайм. Просто бир жерин ошо свет кымбаттаганынан ошого. Продукта да кымбаттабады. Продукта ошо светке кичине наразычылыгым бар. Бизге окшогондорго свет, продукт арзан болсо, жанагы иштеген айлыгына өтө мындай жардам экен да. Анан кымбат болсо ошо иштеген айлыгы жетпей калат экен. Мен 8.000 эле айлык алам. Ошо магазинде иштеп 8.000ди мен жеткире албай калам күнү келгендечи. Квартплатыма, светиме булардын ишкен жегенине жеткире албай калам. Ошол продукта менен светти арзандатып берсе бизге окшогондорго, анан кийин жанагындай айыл өкмөттөрдү жакшырап контролдосо, себеби жалаң эле байларга чектерди берип таштады. Анан бизге окшогондорго бербейт, акчасы жокторго бербейт. Сиз өзүңүз бул кичинекей мезгилиңизде ким болууну кыялданчу элеңиз? Кичинекей кезимде мен ушу апам айтып берет, ушу сот болом апа, мен сот болом эле дей берчү экенмин. Ушундай саясатка кызыгат экенмин. Сизге кызмат бере турган болсо, кайсы кызматка бармаксыз эми? Эми мага кызмат деле так берет деп айта албайм, кызмат деле бербесе керек. Себеби мен Эсти берип калса да. Эми кызмат деле берип калса, мен бир жөнөкөй эле бир туруктуураак иш таап алсам жакшы болот эле. Бир айлыгы бир 15.000дей болсо. Өзүңүз карап көрдүңүзбү шаардын ичинен? Карап көрдүм. Посуданы карап көрдүм, ошо күнүнө 500 сомдон экен. Анан бирок эртең менен 8ден кеч түнкү 12ге чейин экен. Ого чейин мен иштей албайм да, балдарым бар. Ого мага туура келбейт ол иш. Бар экен 15.000ден. Эсли мындай жолуксаңыз, Садыр Нуркожоевичтин алдында болсоңуз да, эмнелерди айтып, эмне сунуш бермексиз? Мен ошо сунуш бермекмин, эми мындай өзүңүз бир канча күн бир убакыт таяп, мындай ар бир көчөнү, ар бир айылды кыдырып чыкканды каалайт элем. Себеби ар бир көчөдө, ар бир район, ар бир областта аябай мындай кыйналган, жакырчылыкта жашагандар аябай көп да. Ошолорду өзүңүз бир кыдырып чыксаңыз, анан ошо чек ала албай жүргөндөргө, кыйынчылыкта жашап аткандарга бир мындай сулой кылып берсеңиз деп айтмакмын. Турмушка чыгайын деген ойлор болуп атабы? Жок, азыр турмушка чыгайын деген ой жок. Себеби балдарым кичинекей, анан мындай туруктуу жашаган жерим жок болсо, мага ким чыгат? Мага эч ким деле чыкпаса керек, балдарым. Жок, сиз турмушка чыгасыз. Мени эч ким деле албаса керек, ушундай условиясы жок жерде жашасам, 2 балам күчүү болсо, анан
эч бир эр мырзаларга деле бул нерсе жакпаса керек деп ойлойм. Анан болсун ушул болсо, же башкаларга окшоп, же мындай өзгөчө бир нерселерим жок болсо, анан кайсы мырзалар кызыгат эми? Саясатчы болуп атпайсызбы сиз? Балким саясатчылардан чыгып калат деп эле. Өткөн карантинде каякта болдуңуз? Өткөн карантинде Ошто болдум, мени көп чыгып койду квартирада. Карплатым 15 күн бере албай калганмын да. Себеби иш токтоду бүт эле жерде. Анан продуктам араң таап эме кылып атканда 15 күн бере албай калгам. Ошондо бир катуу ыйлагам, катуу өкүнгөм, жашоого келгеним өкүнүп кеткенмин. Ушундай да күндөр болот экен да деп. Эми бир туугандагы бар экен, бирок алар жамандык, жакшылык деле болбосо ошондой эле жагы бар экен. Олор деле өздөрү менен өздөрү экен. Ийниңиз барбы же байкеңиз барбы? Байкем бар. Ал каякта? Ал Москвада. Үй бүлөсү менен. Үй бүлөсү менен. Бардыгы эле үй бүлөлүү болуп калды. Бири-бирибиз менен деле ишибиз жок. Ден соолук сурашып коебуз, болду. Анан оорчулугубузду деле ашырбайбыз. Шайлоолордо кимдерди шайладыңыз эми? Шайлоого катышасызбы? Шайлоого катышам, тиги айылга барып катышып келемин. Бул жерде катыша албаймын. Ар бир шайлоодо айылга барып анан катышып келесизби? Айылга барып катышып келемин. Бирок өткөнкүдө айылга барып катышып келдим. Садыр Нуркожоевдун баш мыйзамын колдош үчүн Каракулжага барып кайра келдим. Пасой аласызбы балдарга? Пасой алам, 1600 сом пасой алам. Бир балага 800дөн чыгат да. Ошо элдерге айтат элем, мындай чындык менен бирге болойлук, мындай өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздү ушу Кыргызстанды кошуп, келечекте кошуп сатпайлыкчы деп айткым келет. Азыр көбү 1000 сомго 2000ге сатып жүрүп атат. Көзүм менен көргөн күндөрүм болду. Ошо Кыргызстанды мындай кайдыгер карабайлыкчы, добушуңуздарды сатпай, чындык менен бирге болуңуздарчы деп айткым келет аларга. Анан ошо мени көрө албагандар, мага жаман сүйлөгөндөр жашоо шартымды көрүп, анан жакшы ойдо калса керек деген ойдомун. Достор, Гүлбирак эже президентибизге жолуккусу келет экен, ага айтчу сөздөр бар экен. Анан эгерде президенттин жанындагы адамдар ушул видеону көрүп аткан болсо, Гүлбирак эженин өзүнүн кайрылуусун угуп койсоңуздар, кайрылсаңыз болот. Мен ушул жерден Садыр Нуркожоевичке кайрылгым келди. Садыр Нуркожоевич, сизге жолуккум келип атат. Мен айта турган аябай сөздөрүм бар эле. Себеби мындай жакырчылыктагы жашагандарга, себеби мен 10 жылдан бери чек ала албай жүргөн ошондой сөздөрүм бар эле. Эсили сиз өзүңүз угуп аткан болсоңуз, мени кабыл алып коюп, же ошо сөзүмдү угуп койсоңуз, кайдыгер карабайсаңыз жакшы болот эле да. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү Гүлбирак эжеке менен болгон маегибиз ушуну менен жыйынтыкталды. Бул видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө Гүлбирак эжеге болгон оюңуздар өзгөрөт болуш керек. Мен да оюм башкача болчу, мындай демеден TikToктон кайрылууларыңызды көргөндөн кийин мен барсам урушуп салабы деп ойлогом да. Көрсө сиз Гүлбирак эже мындай жашоодо өзү мындай жумшак эле, жөнөкөй эле экен. Просто TikTokто ошондой эмоция менен, ошондой реакция менен сүйлөйт экен. Ошон үчүн туугандар мындай бир жактан жашоосун көрбөй туруп, же болбосо өзү менен сүйлөшпөй туруп, бирөө жөнүндө сындаганды, бирөө жөнүндө мындай жаман сөз айтканды токтотушубуз керек экен. Биздин катталуучуларыбызга кайрылыңыз. Ошо мен сиздерге айтат элем, аябай жаман сөздөр менен мени тилдейсиздер. Эми мен мурунку жашоомдогу болгон нерселерди ичимен мындай булуккан үчүн ошо сиздерге айтат экенмин. Ошол үчүн мен жашоодо болсом мындай жумшак, өтө көңүлчөк, өтө мындай ыйлак адам экен. Анан сиздерге ошол нерсени кайрылат элем. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз кичинекей досубуз Раяндын үйүнө келдик. Раян азыркы учурда 7 айлык ооруп жатыптыр. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп атыптыр. Апасы Айнур эжеке кандай врачтар диагноз коюшту? Башында киста, мээси кургап баратат дейт, эпилепсия деп диагноз коюлду. Ошо балам жаңы төрүлгөндөн кийин реанимацияга жатып калдык 1 ай. Ошо 7 айдан бери эле больницалап жүрөбүз. Жакын арада дагы реанимацияга жатып калды. Мурдунан зонт менен сүт берип аттым. Азыркы учурда ушул дарыларды ичет турбайбы? Азыркы учурда ушул дарыларды ичет, учеттогу дарыларды. Ичегиси узунураак экен деп дагы кошумча дагы дары жазып берген. Ошо 7 айдан бери антибиотик алып келатат балам.
4 маал алып атты. Бала эмес, чоң киши да чыдабайт экен мындай колго. Райондан сырткары канча балаңыз бар? 3 кызым бар. 3 кызыңыз бар. Азыркы учурда Айнур эжеке 4 баласы менен бир бөлмөлүү квартирада турушат экен. Анан жакында ушул 1 жашка чейин, азыр 7 айлык болду, 1 жашка чейин достор Индияга алып барып операция кылдырышыбыз керек экен. Болбосо мээси кургап кетиши мүмкүн экен. Ал эми операция болсо азыркы учурда $16,000 өлчөмүндөгү каражат керек болуп атыптыр. Андыктан жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдөн биз жардам сурайбыз. Райондун жакшы болуп кетүүсүнө себепкер болуп жардамыңыздарды бериңиздер. Төмөндөгү реквизиттерге сөзсүз түрдө азыр ыйык Рамазан айында сооптуу иш кылып, колдон келишинче жардамыңыздарды бересиздер деген ишеничтебиз. Сөзсүз түрдө биз сиздерден жардам күтөбүз туугандар. Эч качан кыргызды жерге таштаган эмес. Андыктан дагы да болсо ушул район бир тууганыбызга жардамыңыздарды бериңиздер туугандар.